Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, подписация кнопкасын басып коюңуз. Анткени биздин жаңы видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыздар. Мына қалған экспертизаға жөнөтүп ал. Кереги бар. Мен жададым. Экспертизаға жөнөттүлөр. Бишкекте биз тумчугуп баратабыз деген акция өттү. Бишкектеги Ала Тоо аянтында биз тумчугуп баратабыз, бизге таза аба керек деген акция өтүп жатат. Чогулгандар бийликти шаарды каптаган түтүн маселесине көңүл буруп, кескин чара көрүүнү талап кылып жатышат. Акциянын катышуучулары бет кап тагынып алышты. Уюштуруучулардын айтымында кийинки апталарда Кыргызстанда дем алуу жана жүрөк кан тамыр ооруларынын оорусуна чалдыккандар көбөйгөнүн байкалган. Экологдор 2 жылдан бери Кыргызстандын борборундагы аба кескин булганганы тууралуу коңгуроо кагып келишет. Бирок кара түтүндү азайтуу боюнча чукул чара көрүлө элек. 27 ноябрда АКШнын Кыргызстандагы элчилиги абанын сапатын текшерүү үчүн Air Now жабдуусун орноткон. Анда алынган маалыматка ылайык ноябрда Бишкек дүйнөдөгү абасы кир шаардын бири деп табылган. Булак Калыс медиа сайты. Бишкекте милиция пара алып жаткан жеринен кармалды. Каржы полициясынын кызматкерлери Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн жол кырсыктары боюнча тергөө бөлүмүнүн башчысын пара алып жаткан жеринен кармашты. Бул тууралуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча кызматтан билдиришти. Маалыматка караганда, милиция мурда болгон жол кырсыгы боюнча маселени оң жагына чечип берем деп жарандан $1000 пара талап кылган. Милиция 30 000 сом өлчөмүндөгү акча алып жаткан жеринен кармалды. Ал эми доллар акча бербесең ишти сотко өткөрүп салам деп жаранды коркуткан. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Булак Калыс медиа сайты. Равшан Жээнбеков камакка алынды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кармалды. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жээнбеков кечээ 12 декабрда министрликтин тергөө кызматы тарабынан кармалып абакка киргизилген. Ал 244 жана 2 берене барымтага алуу, ошондой эле 264 берене массалык башаламандык уюштуруу боюнча айыпталып жатканы айтылды. Булак Калыс медиа сайты. Президент Жээнбековго Боинг үлгүсүндөгү учак алуу сунушталды. Былтыркы өлкө башчыны ташыган номер 1 борт моралдык жактан эскилиги жеткени, аны алмаштыруу керектиги айтылган. Өлкөнүн биринчи адамдары учкан самолетту алмаштыруу сунушу былтыр президенттин жана өкмөт башчынын аппаратына берилген. Бирок ал алмаштырыла элек. Бул тууралуу Жарандык авиация агенттигинин учуу жарамдуулугуна колдоо көрсөтүү бөлүмүнүн башчысы Алмаз Беймурзаев маалымат жыйынында билдирди. Азыр президентти ташып жүргөн учак аябай эски деп айтууга болбойт. Бирок албетте өлкө башчынын жаңы үлгүдөгү учак менен жүрүшүн каалайбыз. Ошондуктан былтыр Жарандык авиация агенттиги алмаштыруу сунушун айткан, бирок бардыгы бюджеттен абалына жараша болот, деди ал. Беймурзаев кошумчалагандай, учурда президентке Боинг үлгүсүндөгү аба кемесин алуу сунушу айтылган. Бөлүм башчысынын айтымында, мындай учакты башкарууга учкучтар дагы бар, тиешелүү шарт дагы түзүлөт.
Эске салсак, былтыр өлкө башчыны ташыган номер бир борт моралдык жактан эскилиги жеткен, аны алмаштыруу керектиги айтылган. Айта кетсек, Кыргызстандын президенти жана премьер-министри 1993-жылы өндүрүштөн чыккан Ту-154 учагы менен учушкан. Бирок 2017-жылдын башында Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу аталган учактын модели эксплуатациядан чыгаруу керектигин айткан. Себеби 2016-жылдын 25-декабрында дал ушундай үлгүдөгү учак Кара деңизде кыйраган. Булак Спутник KG сайты.